чыгарманы басып чыгаруудан баштап. Тест сүйлөп атканың өзүңө деле байкалбайт да. Көрүш, революция жасаса болот. Чыныгы секрети каякта мен аны өзүм билбейм. Эгерде сен окуй турган китеп тапсаң, анда аны өзүң жарат деген. Мнемоника деген эмне? Мындай сөздү уктуңуз беле? Мнемоника бул илим. Мнемоника эс тутумду жакшыртуучу илим. Кыргызстанда биринчилерден болуп мнемоника илимин үйрөнгөн жана учурда үйрөтүп жаткан Нуристан Марат уулу бүгүн биз менен биргеликте мнемониканын сырларын ачып бермекчи. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен атым Нуристан, фамилия Марат уулу. Негизинен Кара Суу районунда төрөлгөм. Өз негиз кесибим боюнча туризм менеджменти деген адистик бүтүргөм. Бул сферада 3 жылдан ашык иштеген, бирок негедир кичинекейимден бир эңсеген бир нерсе, мен кичинекейимден эле өз бирөөлөргө бир информацияларды айтып берген жакшы көрчүмүн. Балким ушул нерсе жетеледи, бирок акыркы 3 жылдан бери мугалимдик кесип менен алектенип жатам. Буюрса азыркы учурда мугалимдерге өзүм кичинекей мезгилде 6-класстан баштап география предметине кызыгып, олимпиадада, республикалык олимпиадаларда утуп келгем. Ал эми азыркы учурда буюрса ушул 3 жылдан бери балдарга географиянын кызыктуу тараптарын, кызыктуу географияны, алардын кругозорлорун өстүргөнгө аракет жасап, ушул мугалимдик кесип менен аркылуу келатам. Нуристан мырза Кара Суу районунун Мада айылынын кулуну. Ал жаштайынан маалыматты эске тутуусу мыкты болуп, ошол мезгилден эле билген маалыматын башкалар менен бөлүшкөндү сүйчү экен. Каарманыбыз мнемоника илимин алгач 2021-жылы Өзбекстандагы Минима спорт берүүсүнөн көрүп, атайын курс сабактарын окуган. Көп өтпөй 2022-жылдагы кайра эле Өзбекстанда өткөн сынакка катышып, 83 катышуучунун арасынан 17-орунду ээлеген. Анын негизи өзү мнемоника бул маалыматтарды, каалаган маалыматты кыска убакыттын ичинде тез жана сапаттуу жаттап калуу техникасы болуп эсептелинет. Анан негизи бул багытты алып келүүдөн максат бул дүйнөлүк деңгээлдеги тенденция, эстеп калуу боюнча дүйнөлүк чемпионаттар болот. Эгерде биздеги кайсы бир деңгээлдеги окуучулар эгер ошо мнемониканын техникаларын үйрөнүп ала турган болсо, ошол мисалы олимпиадада, ЖРТ тест тапшырган учурда жана ошондой эле башка бир билим сынактарында мисалы өтө чоң ийгиликтерди жаратса болот да. Мисалы менде өзүмдө практика болгон, мисалы тил үйрөнүүдө бул нерсенин пайдасы аябай чоң. Мисалы мнемотехника деп коет, мнемотехниканын техникалары менен, мнемотехниканын жардамы менен мисалы мен өзүм 1 сааттын ичинде 182 сөздү мисалы 100% аныктыкта жаттап кала алгам да. Жаштыгымдан акылдуу адам болуу үчүн көп китеп окуш керек деп түшүнчүмүн. Бир күнү китеп көбүрөөк окуган аракет кылайын деп ойлонуп, рекорддор боюнча китеп издеп, ал китепти таба албадым. Анан ошол китепти өзүм жазсам кандай болот деп китеп жазууга аралашып калдым дейт каарманыбыз. Азыркы учурда 10 китеп жарык көргөн, негизи анын 3-өсү пиза багытында, анын 2-өсү логикалык суроолорду кантип табыш керек, интеллектуалдык чемпионаттарда кантип жеңүүчү болуш керек, ошол боюнча анан экөө дүйнөнү багыткан кеделе биринчи, экинчи китеп бул мотивация багытында. Себеби ошо мен ушул китеп жазган учурда мотивация аябай күчтүү болчу, азыр тенденциядан түшүп калбадыбы. Анан бир китеп эң деп аталат, ал эми дагы бир китеп болсо бул гендилер кантип сүйлөшөт, буюрса 2 күндөн кийин, адашпасам 3 күндөн кийин окуучуларды республикалык географиядан республикалык олимпиадалык маселелерди чечүү деген буюрса китеп дагы чыгат. Көп кырдуу талант ээси Нуристан мырза учурда Ош шаарындагы мектептердин биринде 1-класстан 6-класска чейинки окуучуларга география сабагынан билим берет. Ал эми мнемоника илимин өнүктүрүп, келечекте атайын мектептерди ачуу арзусу бар экенин айтат. Менин максатым бирөө эле. Демек, мен өзүмдүн ошол мнемоника техникасы аркылуу адамдардын билим алуу эмесин жеңилдетүү, жүктөмүн жеңилдетүү. Себеби канчалык адам мнемоника техникаларын эффективдүү колдонсо, демек бир багытка жетүү, максатка жетүүсү бир топ жеңилдик. Урматтуу телекөрүүчү, биздин Нуристан Марат уулу менен болгон маегибиз аягына чыкты. Сиздерди кызыктырган суроолор болсо комментарийга жазсаңыздар болот. Сиздер менен мен Кылым Сурапбаева болдум.